الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد Alam жараткан Аллах Таала мактоолор пайгамбарга дуа саламдардан кийин Аллах Таала кереметтүү Куранда Хашр сүрөсүндө өзүнүн барлыгына билген иман келтирген бенделерине кайрылып мындай дейт: Я айюхаллазина амантакуллах вал танзур нафсун ма каддамат лигад ваттакуллах инналлаха хабирун бима та'малун. О Алланын барлыгына билген иман келтирген бенделер, өзүңөр иман келтирип ишенген Алладан коркуп ар бир нафс, ар бир жан эртең ахирет үчүн эмне амал кылганыңарга назар таштагыла. Алладан коркула. Аллах Таала бардык ишиңерден хабардар дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз жумадан алдыңкы сабагыбызда ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Алланын берген ниматтарын санасаңар саныга жетпейсиңер деген аятта. Бүгүн ушундай ниматта жашап жатабыз. Өтө барчылык, керенчилик, эркиндик, иман ислам жолунда бардык эмеде. Урматтуу мусулман бир тууган, bir окуя кече өлтүрөгөн жашымды агызып өтө берген таасирлүү окуя менен сиздер менен бөлүшмөкчүмүн. Түркиялык бир атуул 62-жылы туулган жигиттин окуясы. Бул окуя өзүнүн окуясын айтып берип жатат, бирок анын окуясы менин да жана менен чоңураак биздин тең курларда болгон эле окуялар. Айылда өстүм дейт. Биз да айылда өстүк. Жашаган жерибизде свет жок дейт. Бүгүнгүдөй уюлдук телефондор башкалар жок, телевизор башка жок. Ооба биздин да балки менин айылыма 5-классында гана араң свет келди эле. 3 жылдык мектебибиз бар, ошол жерде окуйбуз. Бирок бул болгон окуяда тиги айтат, 62-жылы туулган жигит, 3 бир тууганбыз. Мен 3-класстамын, кичинекей менден иним 1-класста, андан кичинеси 6 жашта мектепке бара элек дейт. Ал кезде биздин айылда да билебиз, бүгүнгүдөй жынсы кийинген башка кийим эмес. Ошол кездеги материалдар менен, балким ал шымдарды бүгүн чозмосу бар, шымдарды кийсең бүгүн аялдардыкы башка деп күлүүсү мүмкүн, бирок чыныгы келгенде бүгүн аял эркек окшош эле кийинип калды. Бирок ал кезде аялдардын кийген шымдары ошондой гүлдүү материалдар менен тигилген, жаш балдар киет элек. Мен дайым үміт кылам, менин алдыма койгон үмүтүм мен да дейт, айыл өкмөтүнүн башчысынын баласы, айыл өкмөттүн баласынын уулуга окшош мен да бир шым кийсем, кара шым, костюм шым кийсем деген үмүтүм бар дейт. Мектепке гүлдүү шым кийип барабыз, аялдардын айырмасы жок дейт. Шымга жетпейбиз дейт. Ал заман, ошол биз жашаган заман дейт. Жокчулуктун көп, барчылыктын жок заманы. Жокчулуктун көп, бардык эле нерсе жок. Бар деген нерсе аз. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, атаны алып бер, муну алып бер, муну алып бер, бардык нерсе бар үйүңө. Үйдө 3 бир тууган дейт, бир төшөктө жатабыз. Бирибиздин жытыбыз менен бирибиз жыттап чоңойдук. Агайын эле бир тууган элек. Агаларыбыздын кийимин кийет элек. Мен өзүм деле агам кийимин кийсек, кээде бекем байлап алат жип менен. Астын бир-эки түрүп алат элек. Бир күн атам дейт, байкуш айылда иштеген дыйкан, ата мага качан шым алып бересин, базарга кетти. Боптур сагада айыл өкмөтүнүн жетекчисинин баласыдай шым алып берейин деп дейт. Мен 3 бир тууган 3-класс, 2-класс жана мектепке бара элек 6 жашар 3 бала атам базарга кеткенден чыгып, анын жолун пайлап отурабыз, жолун күтүп. Качан келет экен деп. Ал кезде асфальт жок, башка жок. Алыстан машина көрүнгөн кезде чуркап келдик дейт. Атам баштыктарын көтөрүп машинадан түштө колубузга карматты. Үйгө келип алганда мен 3-класс жана 2-класстагы иниме шым костюм бар экен, бирок кичинекей балага жок дейт. Мага кайда дейт. Рафат деген бала. Ата, менин шымым кана. Балам, акчам жеткен жок. Кудайым буйрса, сен мектепке барганда, кийинки базарда акчам болуп калганда сени алып барып, шым алып берем деди дейт. Түндө жатабыз дейт, кичинекей бир тууганым, бир жол кийип көрөйүнчү шымыңызды келиң деди дейт. Жок, чаңкыласын, болбойт, сага чоң, узун келет десем, түрүп алып кийем деди дейт. Жок, бербейм дедим дейт. 3 күн жалында. Агам,
Сұраныш bir kiyip көрейін шымыңды. 3 күн берген жоқпын дейді. Жұма күн ерте менен сабаққа кетерде біз менен тұрып алды дейді. Ал мектепке барбайды, ерте менен тұрып алып, ағажан сенен сұраныш чай ішіп отырсың, мындай көрсетеді дейді. Bir жолы киейін. Ана мен болып тұр, сабақтан келейін, көчөгө кийбейсің, чаң кыласың десем де, үйде эле могу килемдин үстүндө кийип бир күзгүгө карайынчы шым мага кандай жарашат деди дейт. Кастым шымыңды бир кийейин деди дейт. Жума күнү мектепте отурам дейт. Бул мен мектепке кеткенде ушинтип жолумду карап калды дейт. Эртерээк келгин, дагы сабактан кийин ойноп калба. Үмүт 3 күн 4 күндөн бери шым кийүүгө жалынат дейт. Мектепте 3-чү сабакта мектептин директору келип, биздин мугалимибиздин кулагына бирдеме шыбырады дейт. Шыбырады эле мен айтты дейт. Балам, сени атаң үйдө күтүп атыптыр. Сен сабактан эртерээк чыгып бара бер деди дейт. Мен айттым дейт, о маньяк. Шым кийиш үчүн атамды ортого салып, мени сабактан эртерээк чакырды го деп чыгып алып папкамды көтөрүп үйдү көрөй баратсам, айылдын аксакалдары, айылдагы энелер баары биздин үйдү көрүп баратыптыр дейт. Мен жаш баламын, түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн баары эле биздин үйүбүзгө барат деп. Үйгө келсем дейт, үйдүн астында мени узатып калган Рафат, мойнун кармап отурган бала жок дейт. Көрүнбөйт дейт. Бул шым кийме келе дейт. Айылдагы аксакал трактор менен өтүп баратып, балам менин инимди басып кетиптир дейт. Рафат өлүп калыптыр дейт. Апам жерге өзүн таштап, Рафатымды бер! Рафатымды мага бергиле деп ыйлап жатыптыр, кыйкырып дейт. Ал кезде аталар да балдарын жакшы көрөт эле. Бүгүн биз сүйүүдү билебиз, бирок сүйүүдү кантип жеткизгенди билбейбиз, жакшы көргөндү. Атам бизди жакшы көрөт эле, жетим өскөн экен дейт. Баланы эркелеткенди билбей, бизди өтө жакшы көрөт. Баарын бергиси келет, бирок жакшы көрөм деп айта албайт эле дейт. Ошол күнү дейт, атам бизди сүйгөнү башкача көрдүм дейт. Баланы дейт жууп, кепиндеп алып чыккан кезде, баланы көтөрүп жаназага коерде атам айтты дейт. Рафат, балам, мен сени базарга алып барып шым кийгизмеге деп кепин эмес деди дейт. Балам, мен сага кепин эмес шым кийгизме келем. Мазарга эмес, базарга алып барма келем деди дейт. Жаназаны окуп, баланы мүрзөгө көздөй жөнөдү дейт. Мен үйгө чуркап кирдим дагы, шымымды чечип, колтугума басып, баягы гүлдүү шымымды кийип, аркадан чуркадым дейт. Мен баргыча баланы мүрзөгө алып келип, эми лахатка коеюн деп калыптыр дейт. Лахатка кое турган аксакал, ата, токтом, бул мени бүгүн шым кийме келе. Bir жолу шымды кийгизейин иниме дедим дейт. Bir жолу шымымды кийгизейин, анан коюң десем. Эмне деп атасың, кой. Мени жакында жолоткон жок дейт. Менин иним шым кийбестен өтүп кетти дейт. Бул маселени айтуудан максат эмне демекчимин, урматтуу мусулман бир тууган? Бул аят хадис эмес, бирок бүгүн балдарыбыз bir төшөктө жатып агасы инесин жыттап жаткан жок. Bir бөлмөдө жатып соцсет менен, бир менен телефон менен, уюлдук менен байланышып жатат. Аганы сыйлаш жок. Агасы инесин жытташ жок. Эркелетүү башка жок. Аганын кийимин кийип жок. Бүгүн ушундай токчулукта жашап жатабыз. Бири-бирибизди сыйлабай калдык. Урматтуу мусулман бир тууган, сөзүнүн акырында бул жигит мындай дейт. О атасынын насаатына, агасынын акыл айтканына ачууланган жаш жигиттер, балдар, көзүңдү ач. Бүгүн менин шымым көп. Рафат деген илими жок дейт. Бүгүн менин кастым шымым көп. Бирок менин иним жок дейт. Биз жашаган заман жок заман көп, бар заман жок эле дейт. Бүгүн бардыгы бар. Бирок бизде сый-урмат жок. Улуу дурмат кылуу жок. Кичүүнү иззат кылуу жок. Мээримдүүлүк жок. Агайыны менен бекем карым катнаш жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бирру абакум табаррукум абнаукум. Балдарыңарды сүйгүлө, ата-энеңерди сыйлап сүйгүлө, келечекте балдарыңар силерди сүйөт, сыйлайт. Айфу та'иффа нисаукум. Айфу ан-нисаин нас. Адамдардын аялдан намысыңарды сактап, жаман көз карашта болбогула, силердин аялдарыңар, кыздарыңар сакталат дейт. Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама. Жердегилерге мээримдүү боорукер болгула, улуу Аллах Таала силерге мээримдүүлүк кылат. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Bul sözümdü aytıp, jaratkanga жалбарып, өзүмдүн кемчилигиме жана жамааттын кемчилигине кечирим сураймын.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veli salihin. Ve eşhedü enne seyyidina ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammed Resulullah. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Summa ba'd. Alam jaratan Allah Teala maqtulur peygamberge dua salamlardan keyin urmatlı Müslüman bir tuğan at-tuhru şatrul iman, tazalık imandın bir bölügü. Kelingizdir. Dinimizde saqtanu darlangandan жақсырақ deydi. Har bir nersenin aldını alıp saqtanalı. Tazalığa köngül buralı. Mana бүткүл дүниелік саламаттық сақтау ұйымдары қолыңды жу деп атады. 2 минутқа чейин башкага чейин дейт. Буну биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 14 кылым мурда осият кылып келди. 5 вак дарат алыңыздар. Дайым тазалыкка көңүл буруңуздар. Жаз келди. Айлана чөрөнүн тазалыгына көңүл буралы. Жаз келгенде жарыша турган кез пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен зара заран ау гараса гарсан фаякул мин тайрун ау инсан ау бахин фалаху садака. Кимде ким бир эгин отургузса же бир дан чача турган болсо, сиз отургузган көчөттөн же дандан адам жейби, айван жейби, курт кумурска жейби, сиз үчүн садака дейт. Садака жария. Экологияга көңүл буралы, айлана чөрөбүздү жашылдандыралы, айлана чөрөбүздү, үйүбүздү, көчөлөрүбүздү тазалайлы. Субботникти күтүштүн кереги жок. Ал субботник биздин эмес. Бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайым тазалыкка чакырган. Назифу, тазалагыла дейт. Үйүңөрдүн айлана чөрөсүн дейт. Таштандыны үй бөгөлө дейт. Келиңиздер, тазалыкка көңүл бура турган болсок, дайым дарат менен, гусул менен болсок, иншаалла Аллах Тааланын буйругу менен оору кырсыктан алыс болобуз. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.